Төлөгөн Касымбеков, жетилген курак. Китеп Тең мүмкүнчүлүктөр социалдык борборунун студиясында жазылып даярдалды. Окуган Умсунай Өсөрова, Бишкек 2024. Биринчи бөлүм. Тоо коюнунда ийрилген кара жолдо бел ашып, суу кечип, мөңкүңдөгөн кичинекей автобус райондон чыккандан бери тынымсыз, ар кыштакка токтогон сайын бири түшсө, бири чыгып, жолоочу улам жаңыланат. Эсен тармалданган токой баскан бөксө адыр, андан бери көк чалгын өтөк, саргалдак тартып созулуп жаткан эгин жай, чөп аңыз, арык астындагы кара алжын тамеки, мөмөсү шагын ийген калың бак биринен сала бири алмашылып көз алдынан өтүп, ой басып, барар жери биринчи жолу жүз көрүшөр киши жөнүндө түркүн кыялга термелип келатты. Шараккан сууну бойлоп өр тарта жүрүп келип, автобус бир көпүрөнүн башына токтоду. Эл түшө баштады. Жол боюндагы куу мамыга кадалган шапалактай көк тыныкедеги тоолук деп жазылган жазууну көрө, самап келген жери ушул эмеспи? Эсен ордунан кандай турганын билбей, теги куржун ийиндеп, баласын колунан жетелеп автобуска чыгып келе жаткан аялдан сыгылып өтүп, жука плашын карысына илген бойдон жерге түштү. Дене магдыраткан мелүүн жел жортмулоп турган. Талыкшып келген Эсен дароо серги түшкөндөй болуп, эки жакты аңкайып тиктеп, көрүп жер көркүнө көзү тойбой, нары бир конунда шау-шау этип агып жаткан көк суу боюна карай басты. Чала көргөн түшүндөгүдөй бүдөмүк эсинде калган күнбатыш тараптагы айры өркөчтөнгөн кара тоону боолгоп, ал күндөн бери нугун нечен өзгөртсө да, балалыгы жээгинде калган бу тунук суу көзүнө өзгөчө жылуу, тааныш учурады. Эсен колун жууп, бетин чайкап, суу жылымык экен, бир кочуштап жутту. Тигине наркы өйүздөгү кызыл кур турат, бирок ал кездегиден пас көрүнгөн сүйт. Аны бир башына жаздык кылып бийик салынган көпүрө боло турган. Балдар дүпүрөп чуркап өтүп, ничке көпүрөнүн солкулдаганына кызыгып ойношчу. Түбүндөгү көк иримге киринип, суудан чычкан сыяктуу шөмтүрөп чыгып, жээктеги ысык таштарга арта салынып жатып, күнгө кактанышчу. Көпүрө жок, берки башына таштын астына бастырган арча жаздыгы гана калган. Жазгы селдин шагылы жайкап, жеңгел чөп тебелеп кеткен. Көпүрө төмөн жакка, жазы жергеле эки башы бетондолуп, эки машина катар өтсө да былк этпес кылып салынган. Ошол кызыл кур жаккы жайыкта мектеп болуш керек эле. Мектеп эмне деп аталаарын Эсен эсине келтире алган жок. Энеси экөө ал заманда бийик көрүнгөн кичинекей башталгыч мектептин имаратынын жанындагы эпейген үстү жабык боз тамда жашагандарын көз алдына келтирди. Жай айык окшойт. Ремонт учуру болсо керек. Мектептин эшигинде элеген кум, чыланган ак жатканын билет. Кумду буту менен челип, акке ууштап чачкан, сыягы энеси мектепке кароол беле, акти булгаба деп кууган эсинде. Эсен борпоң топурагы буттун салаасын күйгүзгөн кара жолду чаңыткан бойдон ушул кызыл курдун түбүндөгү көк иримге чуркап баса берди. Эми кеч күзгө дейре көгүнөн жазбаган, жыбыт бүт майда бадалга толгон, бир жеринде да бозоргон ташы көрүнбөгөн, килемдей жымылдаган кыртыштуу бөксө тоону түптөгөн жайык жакты карап, Эсен өз кыялына өзү ээрчип, же энеси, же балалыгы күтүп тургандай сезилип, тез туруп жөнөдү. Эсен жайыкка бышык кыштан бийик салынган чоң коргонго келип такалды. Ичине катар-катар кылынып, үстүн шифер менен жаап, дубалын актеп, тегиз жарык киргизилип, бир нече уй сарай салынган, бир жагына асмандата жашаң чөп, көк педе жыйылган, этек жагы жакта коргондон тышка лента менен чыгарылган кык үймөлөнүп жатат. Эсен коргонду кыдырып чыкты. Бир кезде ушул жерде мектеп болгон деген эч жүлгө билинбейт. Жалгыз нары арыктын жээгинде турган эки мокол тытты боолголоду. Тытта арыкка суу келбей калган соң, барки кунарсыз болуп, алы кеткен кары киши сыяктанып, көрүксүз, өңсүз болуп бүкүрөйүп турат. Уй сарайдын биринен эрбейген көк муруту бар, эки көзү киртейип кызарган жүдөө бир адам чыкты да, бир аз токтолуп, өтө эле жеңил го, жер түйшөлтпөй акырын басып келди. Эсен жүрөгү шуу этип, тааныр бекен деген үмүткө тез байланып, элтейип тиктей берди. Теги аяр акмалап, оозун бүлк эткире, акырын баш ийкеп, кайдыгер салам айтып, бошоң кол алышты. Андан нары сөз жалганбай, Эсен маанайып пас тартып, теги бир аз чоочуркагандай бир жагынан кымсынганы билинип туруп калышты.
Байке, илгери ушул жерде мектеп болчу эле, деп сурады Эсен. Тиги башын ийкеп, байкелейт, аркалык окшойт, деп жооп берүүнүн алдында дагы бир нерседен чалынып калбайын дегенчелик кылып, кымырлана аярланып ойлонуп алды да: ошол жерде бир кичинекей башталгыч мектеп бар болчу. Кызыл туу мектеби деп аталчу. Кийин согуштан соң малга жайлуу, нарыда кан жолдун бою келгенге көрүнөө делинип, ордуна мал сарай салынган. Көп жыл болду. Бул кыштактын балдары жогорку орто мектепке барып окуп калышкан, деп асте жооп айтты. Эсен өзүнчө улутунуп, эки жакка муңкана серип салып токтоду. Дагы эмне сурар экен? Бийиктен келген өкүл окшойт, же кабарчы болуп жүрбөсүн, эч ким жокто басайын деген го. Дагы эмне деп сурайт? Жаңылбасам экен, каш айтып кара теке сүзүп. Ким айтты, баланча айтты болуп, Кудай чак түштө уруп, өз чоңдорума жаман көрүнүп калбайын. Бул эмне? Жазат да кете берет. Кийин текшерилсе, жазылган сын туура, кыңк этпей моюн калабыз, оңдойбуз деп жанын сууруп жерге чаап кутулуп кетишет. Берди. Орто жолдо тилимдин жазыгын тартып, мен балеге калам го, деп аяр малчы ой чыргытып, чоочун жигитти астыртан баамдап турду. Шыңга бою, сындуу кийими, сеңселген коюу кара чачы, кыска койгон кер муроту анын көзүнө чоочун. Жо, чоң жерден келген неме. Тоонан адашып калган карыкыра сыяктанып, бир зарыл тапшырмасы болбосо, бул жакка эмнеге келсин, деп ой бекетти. Эсен, мектеп каерде? Деп сурады, кетүүнү ойлоп. Жакын эле, деди малчы. Жаш балдар чуркап эле барып жүрүшөт. Жогору, 5 чакырымча бар го. Рахмат, деди да, Эсен артына карабай коргондун оозун көздөй басты. Тиги же ордунда селдейип кала бере албай, же катарлаша басып коргондон чыгарып коюуга ниеттенбей, бирдемеге алаксыган болуп, уурдана артынан тиктеп узатты. Эсен көпүрөнүн башына кайра келди. Саздан агып түшкөн чалчык суунун боюна тигилген 2 балаты көк талдын түбүндө 2 бутун жерге орнотуп, үстүнө узун такта кагып, эптеп сомдоп кылынган отургучтун тегерегине машина күткөн жолоочулар чогулуп калышкан экен. Балалуу аялдар, куржун көтөргөн кары кишилер, попуросу оозунан түшпөгөн, ак көйнөкчөн жаңы көпкөн өспүрүмдөр турат. Нары обочодо эшигине магазин деп жазылган тамдын жанында темтеңдешип, бири-бирине илешип, бири-бирине таарыныч айтып, бири-биринин сөзүн бири укпай, жарыша кажылдашып, күңкүлдөшүп 2-3 киши жүрөт.